Ordu qo'midan dal ошол Manas ordeni aygarlanat. Qovum çağınızlar olsun. Maşallah. Mana böyle gönder. Anamızın o kuda kişi görünmeydi da. Kuda kişi kayda dese. Seydapam cılmayıp tamak çeğinizler. Anan. Jol жүрүп келдиңиздер, чарчадыңыздар. Тамак жеп бүтүп кана бир куда келсин. Ай, меймандар, менин жолдошум эч ага эле өтүп кеткен. Десе, ай, биз кудалыкка келдик да. Бизди күтүп аткан сиз эмес белеңиз. Кимге келдиңер? Апаланчанын үйүнө. Анын үйү бир көчө кийинкиде. Жүрүңүздөр апарып келейин деп, чыныгы куданы күтүп аткан үйгө алып кирет. Болгон окуяны айтып берсе, жанагы коңшу көчөдөгү киши шундай дейт. Ай, Сейид апанын жолдошу мыкты инсан болчу. Келген меймандарды аябай көңүлү куунап тосуп алчу. Мейман күтүү жаатында дал ошол маркум жолдошу мыкты инсан эле Сейид апанын алдында эч ким өтө албайт эле. Меймандарды күлүп тосуу жаатында ошол энеден эч ким өтө албайт эле. Ошондой биз эшикти жылмайып күлүп тосуп ачса, бизди күткөн ушу кишиге деп биз кирип кеткен турбайбыз, көтүү ята деп коноктун баары аркы көчөгө кетти дейт. Ансыңарындай үйүнө мейман келсе, Кудайдын коногу келди деп сүйүнүп тосуп алып, мейманга кең пейил болгондугунун урматында уулдары кыздарынан ушундай берешендик, жомарттык сыпат Алла Таала көкүрөгүнө салып отурат. Биз сөздүн кезегин дал ушундай Асыкемдин мейманы деп сыймыктары менен айтайын. Ошол жерге келген меймандардан Чаткал районунан келген мейман жана Таластан келген мейманыбыз бар. Мына ошол кишилерди Мөөлөн Ажыкебизди жана Абыш абамды чакырайын, келиңиздер. Ардактуу меймандар. Үйгө келген мейман жөнүндө атайын айттым, урматтуу апалар, кыздарыбызга, келиндерибизге мейман келсе, табагыңа көңүл бурбай, кабагыңа көңүл бур дейт. Мейманды сүйүнүп тосуп ала турган кыз келиндерди тарбиялап чоңойтолу. Антпесек биз азыр аялымдын настроениясы жок деп коногун көчөдөн күзөтүп аткан эркектер жок эмес. Ошондон апалар кыз келиндерди тарбиялап, конок пейил кылып тарбиялап чоңойтолу. Меймандар кош келиңиздер. Assalamu alaikum. Büyük şerefat uçları, assalamu alaikum dualar, assalamu alaikum aksakallar. Biz Talas'tan gelgen memurumuz, Asken'in içine gelip bir yaşlıya ayıp edeyim de belirgene. Asker bugün kılgan amalların ısınları Allah Teala olsun. Şul meclisten mıktı karla çıksın, mıktı uçaslar çıksın. Şul meclisten mıktı yaş yetkincikte çıksın. Bugünkü kılgan işti Allah Teala özü Allah'a yakınlaşıyor deyip biz aytarız da. Daima işinizde iyi girip olsun. Köşürüye verin. Daima yaşlıkları size canlı yüzün. Kılan almalarınız kabul olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı tuğanlar. Bugün şu Talas'tan atayın, şu Karanküllüklerin bayram ekenin, şunda çoğun bayram bolup atkanını kutuktap atayın Talas'tan atardık geldik. Biz geçeden beri şu tamaşaga kaçıp Asılbek yönünde geçe jakşı söz döydük. Baya Kırgız'da jakşı söz var. Atadan artı ul bolsun dep. Ansıngар Asılbek atadan artı ul bolgun eken. Bu bir ele Karankülük emes, rayonga emes, Kırgızstan'a, dünyege atı tanımalı. Mıktı Asılbek degen atın Bay degen atına koyup geçe Asılbay deyip atalып atkan uğup aldım. Oşol baylıklar kut bolsun Asılbek. Ömürün uzun olsun. Mına atenengin oң жан başına oğdarıldı. Bugün çoğun atam aytkanday ошол окулган Kur'anlar kabul bolup işine ийгилик olsun, iyi bilöňe baktı talay. Eliň menen aman bol. Jakşylyk bol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çeksiz maqtawlar bolsun. Allah Taala bizni körüp turat, ugup turat, bilip turat. Bizi de aytkan tilekleribizdi Allah özü kabul kılmasın. Asılbek jönünde barыңızдар айтып өттүңүздөр. Asılbek 25 yıl burada
Сумсарда мешіт салып бергенімізге білесіздер да. Ошондон бери ушул мешіттин уланы ушул жерде болуп атат. Мен сөздү кыскара кылайын. Ишиңе ийгилик болсун. Дайыма салганың мешіт болсун. Сага акыретте Аллах мындан да жакшы эме салган болсун. Бизге жаннатты болмалат насип эткен болсун. Ошоктон тилейбиз, мешітте дуа кылабыз. Бар болгула, бай болгула, бирок ушул мешіттин ичинде дайыма кайгылыктар бар болгула. Мешіттен кетпегиле. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн Алабака элинде чоң майрамын күчтү берип атасың аски. Чоң майрамына кечегиде иштин башы кылып, булак кылып, анан кийин Сейдапаловдун мынакей мечитин ачып атасың. Бул деген чоң ийгилик, чоң жетишкендик кара өңкүрлүктөр үчүн. Жалпы Алабака эли үчүн. Анан эми биз Таластан келип мына Аскеңди канчадан бери билебиз, угуп жүрөбүз. Жалпы областка эмес, районго эмес, Кыргызстанга, эл журтка көп демөөрчүлүк кылып атат. Демөөрчүлүктүн кылганын бул эч убакта жарыя кылбайтынын өзүңөр байкап жүрөсүңөр. Канча деген соопчулук иштерди кылып атат. Жанагындай ар кандай ийгиликтер таратып атат да. Эми биз Атайын Таластан келип, биз Талас элинин атынан, жалпы журттун атынан бир аскеге бир чыгып коюңуз эми. Бир жакшынакай белектер сала келди керек. Ушуларды бир тартуулап коелу. Таластар кийгизбейди болбойт дейсиз. Biz akınımız aytkanday, Kur'an kitap. Şu seyinin evsinin nesinde saklanıp, kança bazılar okuza, kança kızlar okuza, o çok soğuk. Beri айтып атат, акем айтып кеткенде, burada Асылбайды айтып калдыңдар, ичикти кийгенден кийин Нактабайдын бөлөтүнө келди да. Биз атайын муну Таластан ала келдик. Жалпы жұрт, жанантип жука ленте өрген жокпуз. Жаңы үшөө жүрсүн, кыш келе атат, жүзүн жумшак жүрсүн деген ниетмен алып келдик. Туп болсун аске. Алыптыр. Жанагы көзөнү таап сыртын момундай ышкаласа, ичинен жин чыгып, 10 негирге карап, тилегиңерди тилегиле. Ар бириңдин бирден гана максатыңарды ишке ашырам десе, биринчи негир айтат экен. Ушу кара денелүү болгондон тазап кеттим, мени агартып кой дейт. Десе сим салабим арабатлуу прахатлукум абракадабра дейтmiş да. Агарып калыптыр. Аны көргөн жанындагысы, мен да агарт дейт экинчиси. Ушундай эле, үчүнчүсү мен да агарт. Төртүнчүсү ошо 9 тең агарт десе 10 сура кезек келиптир. 10-чу эмне тилегиң бар сымдоо карап. Муну 9-ун кайра карайт кой дейтmiş. Ансарындай көрөлбастык кылбай, Кудай берген кишиге, Кудай урган киши сүйлөнөт деп коет мындай. Көрөлбастык кылбай, машаллах деп бир, молодец деп мындай сүйүнүп кол чаап дегенде кол чаап беребиздер. Машаллах деп. Чоң бир дербиштен сураган экен. Ал дербиштен сурайт, өмүр жөнүндө эмне түшүндүңүз десе айтат, бул өмүр кызык. Өлгөндөрдү сүйүп, эскерилип ыйлаганын көрдүм. Тирүүлөрдү сүйүүсүздүктөн өлүп атканын көрдүм, атаң көрдү. Бул өмүр кызык. Маркумдардын кабырына гүлдөр эгилип эскерилгенин көрдүм. Тирүүлөрдүн гүл бакчалары тебеленип өлүп атканын көрдүм дейт. Ансарындай келиңиздер, бири-бирибиздин кадырыбызды баары кезде сыйлап, сен жакшысың деп, жакшы инсандын кадырына баркына
бири-бирибизге жетип калалы туугандар. Өмүр өткөндөн кийин өкүнүп ыйлагандан эмне пайда? Мына бүгүн кечекинде момундай балбандарын да сыйлап, момундай улуттук көрөнгө мыкты оюндун бири баба мурасы момундай улагынан бери өткөрүп, бүгүн болсо бабалардын баалуу кеби Алла Тааланын ыйык Кур'ан-ы Керим китебин дагы мына ушул мечиттин ачылышы менен биргеликте айылда аталарыбыз, апаларыбыз өзүнчө кубанса, жаш балдарыбыз өзүнчө кубанды. Алар Кур'ан жарышын өткөрүштү. Устаздарыбыз мына жактан дамлабыз ушул жерде турат, Медет дамлабыз устаз ушул жерде турат. Жаш балдарыбыз, кыздарыбыз дагы 10 сүрө жаттагандан баштап ошол жарым Куранды жаттаганына чейин ушул жерде Кур'ан мелдешин өткөргөнбүз. Алардын баалуу белектери бар, байгелери бар. Анда келиңиздер кезекте дал ошол биз каарыларыбызга айылдын атагын ааламга чыгара турган келечектин каарыларына, улуу инсандарына белек тапшыруу аземине кезек сунайлы. Устаз, келиңиздер. Аширбекемди ушул жерге чакырам, белектерди тапшыруу үчүн. Аширбекем келип койсоңуз биздин жаныбызга. Ошо менен бирге Абдыбек экен, сиз да келиңиз. Бул Асекемдин бир туугандары. Мына ошо кишилер кызматта жүрүшөт. Аганы көрүп ийнөшөт, эжени көрүп сиңдешөт деген кеп бар. Бир энеден төрөлүп, бир бешикке бөлөнүп, бири-бирине жөлөнүп, өсүп өнүп, көгөрүп аткан бир туугандар. Келиңиздер. Ашке, Абдыке келип койсоңуздар. Кыргызда ушундай кеп бар. Аялдар угуңуздар. Агайыны таттуу болсо, мине турган атың көп. Аусындар таттуу болсо, жей турган ашың көп дейт. Мына ошондон агайынынын ынтымагын бекем кармашында себепчи болгон аусындарга да рахмат, жеңелерге да рахмат, азаматсыздар. Келиңиздер агайынылар. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı ayıldaşlar, hurmatlı meymanlar. Muna bugün ayılışta öte çoğun bir sıyımlık menen süynöp turgan bir жақшы bir işçara bolup atır. Bul da bolsa Allah Subhanahu Taala'nın үйü elge faydalanışka tapşırılıp atır. Bul üy Allah Taala'nın үйü. Bul üyde Allah Taala'nın çakırуу azan aytılат 5 mal. Şu çakırууга жооп бербеген адамдар анча күнөкөр болуп калабыз. Бул күнөкөр жөнүндө сүйлөбөйүк. Азыр сүйүнүп турган убалыбызда şu 5 mal азанга бардыгыбыз жооп берип келишибиз керек. Ошондой эле мына Асыл экебиз бир жакшы немени айтты. Kur'an жарыш, балдардын ортосунда Kur'an жарышы өткүзгүлө деди. Бул Kur'an жарыш 3 этапта өттү. Жарым паралуу, 10 сүрөлүү жана 2 паралуу болуп өттү. Бул Kur'an жарышты окуп бүткөндөн кийин Асылбек экенин өтүп кеткен ата энесине, атасынын өтүп кеткендерине, апасынын өтүп кеткенине жана Асылбек экебиздин жупталалы болгон жеңебиздин өтүп кеткен урук туугандардын бардыгына багыштадык, Кудай кааласа. Ошо бул Kur'an жарышка катышкан балдарыбыз бул тирүү Kur'андар. Биз шуларга азыр белек тапшырабыз. Бул 83 бала катышты. 43 бала калганы кыздардан катышты. Бул биздин келечегибиз, исламдын келечеги şu балдар болду. Şu балдардан суктанып белек алып атканда маша Аллах деп турса, Кудай кааласа, биздин урпактарыбыздан ушундай балдар чыксын. Мен өлгөндөн кийин ушундай балдар аркаман Kur'an окуп турсун деп ниет кылып турса, Кудай кааласа, ниетибизди Аллах Таала улуу болгон Аллах Тааланын үйүнүн ачылышында туруп, периштелер да шээрде, Кудай кааласа. Кудай кааласа периштелер, шулар амин деп аминибизге кошуп турса, дуабыз кабыл болот. Мына баштай берелик болсо. Биринчи билесиздер, аял киши урматтуу адам болот. Ошон үчүн кыздардан баштайбыз. 10 сөрөлгө катышып биринчи орунду алгандар баштап кое берем, бардыгын чакырып кое берем. Биринчи, экинчи пара 10 сөрөлгө кийин берип коебуз. Биринчи жаштарды жантып алайык дедим эле. Биринчи чоңдорду. Хоп. Bir paralı kızımızdan bir kızga tapşırmakçı olduk. Bu kalganların ikinciye tapşırdık. Düşen Kul ve Aliye bir para okup birinci orunda aldı. Maşallah.
Maşallah, tabarakallah. Eleğin kut olsun. Bu janağı İdris ağa aytkandan cüzüm bu, Xudo kalasa. Ali oyağı bolat, bu cüzüm. Endi jarım balalı kızlardan Üspek ve Aybike 4. orunda aldı. 4. orunda verip koy. Maşallah. Konverti ham var ekan unda. Konverti sürpriz için. 3. orunda olan Şabdan ve Güliza kızımız. Maşallah. Bu kızlar Kur'an'da tajvid menen, derecesi menen okup 3. orunda almadılar. Ekinci orunda olan Sıracı Dinova degen kızımız. Sıracı Dinova. Maşallah. Televizyon almadılar. Belen futbolun жақсы оқып, бұдан кейінгі қыздарымыздың ішінде ең жақсы оқыған қыз şu қыз. Енді балдарға өтеміз. Балдарға өтеміз mi? Екі паралық Kur'an'da uyuşturduk. İki paralık Kur'an'dan ikinci orunda alınan Şabdanov Rasul. Geldi mi? Şabdanov Rasul. Geliver. Çekemedim. Balдар ötküzü vergedi. En arkadayken. Bu balдар tiri Kur'an'da bu da kalasa. Allah Teala'nın Kur'an'ın yüreğinde alıp жүрген balдар. Bu baldarı silahşımız gerek. Bu baldarda ilacı olsa sistem süzleşimiz gerek. Birinci orundan bir ekbaralıktan Aslam Khan Muhammed degen balabız. Birinci orun, ikinci bala. Kaçı bir kadar tutman? Endi birinci parani okup bizge жақсы orunlarda alganlardan 3. orunda algan Sayfiddinov Abdixalil. Sayfiddinov Abdixalil. İkinci orun aldıran Rahim Berdiyev bek bolsun degen bala. Ketip turgan ekan, o'zim biletgan. Atangizga rahmat. Tarbiya algan, ha? Birinci orunda algan İbrahim Berdiyev degen bala. Maşallah. Jarım paralardan 3. orunda alan bana Rahim Berdiyev Abidin. Gel bayrak. İkinci orunlardan Sayfiddinov Abdülmalik. Birinci orunda algan bala Turgunbayev İsmail. Ballar Murat Oyuncular. Maşallah ve tabarakallah. Yaşı getiren yaşta destek istiyor. Birinci orunda alıyorsun. Birinci orun. Şu kadar da şu tarafa yetişine ustasları var. Ustaslarını bağlı koyuyorlar.
Endi buga katışkan kalıstık kılgan damlalarımız var. Kalıstıkka gel albay kaptır, alıp öğresler onu. Törsen bir öğresler, aman akbara. Endi Kur'an katışka jarıp 10 ta sure bozayım, okup bereyim dep, tili zorga gelsem, çıraylı kılıp okup berip, Kur'an'da Kuda kalaza, men şu çoңдорго okşap okuymun degendik üçün jaş baldardı da katıştırdım. Bular öte jaş baldar. Birinci kıstardan başlayırız. Men aytkanlar çıra veresingler, men öte veresingler. Kimdi familiyasını aytsam? Muradiliyaga Aymerin. Maşallah. Şabdanova Hadiça, İmaraliyeva Zura, Rıspayeva Farida, Abdurazakova Madina çıktılar. Maşallah. Müslüman ayollar Kuda kalasa, bulardan tapkan balдар. Endi baldardan. Al pavla, al kılar. Zura degen gelbey kaldı. Tuğanaga daim, Asılbek ama adayınızın koşturlar. Bu da öte öyle gelbey kaldı. Endi baldar, Kurmanbekov Ali, Orazaliyev Bilal, Moydunov Abu Bakr, Sadrbekov Ariyet. Törtü. Kızlardan biri çıkmaya kaldı. Biri çıkmaya kaldı. Onu beresler. Kızlardan biri çıkmaya kaldı. Çok hazır verin. Hazır verin. Verin. Almaya geldik. Bana hoşçakalın. Buna damla koyun. Hoş. Ver koyasın ha. Bundan da жақсы okusun Kur'an'dı. Allah Teala Kur'an'dı siylap baştaldı jaş baldardı sıyladınız. Allah Teala sizde sıylasın Asılbeyke. Uruklarınızdan, ufaklarınızdan şunda Kur'an'da okuyduğun hafizalar, alımlar çıkışını Allah Teala nasip kılsın. Sizge çoğ rahmat, işinizge iyilik. Allah Teala ömrünüzge, rızkınızga bereke versin. Allah Teala razı olsun. Katışkan ballarınızı qarab oturup bizden balalık kez qanday öttü. Oy biz kolubuzga konfet deyse bir жылda bir жол тиереле сүйүнсөк сүйүндүк жок. Аталарыбыздын балалык кези кандай өттү. Ораза тутканын билип калса мажбурлап оозун ачтырып берген бийлик заманы эле ал учур. Азыркы заманда карасаңыздар президентибиз баш болуп, калгандары каш болуп, өздөрү ораза тутуп, өздөрү ооз ачар кылып, өздөрү момундай мечиттерди ачып, өздөрү дин үчүн кызмат кылып аткан заман. Кудайга шүгүр келтирели. Балдарыбыздын башына Алла Таала кыяматка чейин аман болсун деп тилек кылалы. Берекелүү берешен агаларыбыздын бергенинен Кудай Таалам разы болуп эки дүйнө кем кылбасын. Мына кубанычуулун карап отурам. Баягыда Кубанычтын достору келген, нарындан бери достору келген. Атабызды сыйлап таластан бери келип отурса, нарындан бери келип отурат. Кыргызда ушундай сөз бар. Атанын уулу экен деген сөздү тирилсең, мына ушунун өзү атаң үчүн да, Алата үчүн да чоң бакыт. Баягыда Казактын Абай Кунанбай деген жазуусу бар. Абай атасы Кунанбай менен ат жабышып келип туруп Коктуга келет да атасынан сурайт. Ата, сен Казакка белгилүү болдуң. А мен Абай Кунанбай болуп Казак менен Кыргызга эки улутка белгилүү болдум. Сонда атага тең ул, атадан кем ул, атадан артык ул деген кеп бар гой. Мен эки улутка белгилүү болдум. Сонда мен сенден аштымбы деп сурайт. Сонда атасы жылмайып карап уулуна ушул сөздү айткан экен. Балам, качан гана сен дагы мага окшоп эки улутка белгилүү болгон бала тарбиялап чыгасың, ошондо мага жетесиң ашынагы турсун деген экен. Түсүнүң так что вперед. Атаңдан аш дейм дейм. Атаңа жет дейм, аш дебейм. Атанын уулу экендигин тирилсе болду. Кана ошондой жигит болсун. Атанын үмүтүн актаган, эненин берген сүтүн актаган мыкты инсан болсун деп бир уулуна да кол чапкандар. Чоң рахмат. Азаматсыз көстүрөсүн. Сөздүн кезегин дал ушундай уулдардын бири дин исламга кызмат кылган өзүбүздүн устазыбыз, өзүңүздөрдүн уулуңуздар. Медетсиз, келиңиз, микрофон сизде. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу алыс жакындан келген конокторубуз, бардыгыңыздарды куш келипсиздер деп айтабыз. Аллах субхана ва таалага чексиз шүгүр мактоолорду айтайлы. Мына ушул учур урматтуу туугандар,
жер бетиндегилер эле сүйүнүштө эмес, асмандагылар дагы сүйүнүштө, урматтуу туугандар. Кайсыл жерде мечит ачылып жатса, кайсыл жерде бизди жараткан заттын аты айтылып аткан болсо, кайсыл жерде бүткүл ааламга рахмат болуп келген пайгамбарыбыздын аты чыгып аткан болсо, анда урматтуу туугандар билип коюңуздар, асмандагылар дагы сүйүнүп атат. Субханалла. Алла субхану ва тааля мына ушундай Асылбек экебизди бериптир өзүбүздүн жерибизден, машалла. Бир эле Кыргызстан, бир эле айылыбызга эмес, бүткүл Кыргызстаныбызга жардамы тийип аткан, бүткүл муктаждарга жардамы тийип аткан, машалла, Асылбек экебиздин өмүрүнө Алла субхану ва тааля береке берсин. Урматтуу туугандар, дүйнөдө көрө албастыкка шарият, ислам кыюу салган. Бирок эки нерсеге көрө албастыкты кылганга уруксат берген. Анын бир эмне десе, бир адам өтө илимдүү, күнү дагы түнү дагы илимин таркатыштык менен аракетте, илимин жайылтыштык менен аракетте, hakты жайылтыш менен аракетте. Мына ушул адамга көрө албастык кылса болот экен. Кандай десе, кана мага дагы илим берилсе, мен дагы ушинтип илимимди таркатсам. Кана мага дагы ушундай илим берилсе, мен дагы ушуга окшоп hakты таркатсам, акыйкатты таркатсам деп көрө албастык кылса болот экен. Экинчи көрө албастык кайсыл десе, бир адам бар, машалла, Алла Таала дүйнө берген, байлык берген, ал байлыгын Алла Таала ыраазы болгон нерселерге иштетет. Мечитин салат, мектебин салат, жолун салат, муктаждардын муктаждыгын бүтүрөт. Мына ошол адамды көрүп, кана мага дагы ушундай байлык берилсе, мен дагы бирөөлөрдүн муктаждыгын аткарсам, мен дагы бир кедейдин бир жүрөгүнө сүйүнүч тартууласам. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдегин бир муктаждыгын бүтүрсө, Алла субхану ва тааля ал адамдын 72 муктаждыгын бүтүрөт дейт. Берген адамга Алла субхану ва тааля берет экен. Эртең акыретке барганда илимдүү адам, Аллаху акбар, бай адам, жана урматтуу туугандар, ушундай шахид адам бейишке келип, үчөө очереттешип сыйлашып калат экен. Гана шахид адам айтат экен, бисмилла, дамла, алдыга жүрүңүз. Сиздин себебиңизден биз ошол фазилеттерди айткан себептен биз өзүбүздүн жаныбызды дин үчүн бергенге даяр болгонбуз дегенде, алым адам айткан экен, жок, бай баштасын деген экен. Эмнеге дегенде, биздин илим алышыбызга, биздин ушул мечитте акыйкатты айтышыбызга, биздин ушинтип адамдарды топтоп баян айтышыбызга, акыретке кызыктырышыбызга мына ушул байлар себепчи болгон. Ошол себептен бай баштасын деген экен да. Урматтуу туугандар, Алла субхану ва тааля бардыгыбызга мына өзү негизи биздин ушул турушубуз байлык. Жана машалла Идрис агайыбыз айтты, урматтуу туугандар, өзү негизи кедейдин берешендиги жакшы, байдын берешендиги андан дагы жакшы деген. Бунун тескериси, кедейдин сараңдыгы бул жаман, байдын сараңдыгы андан дагы жаман деген да. Ошон үчүн мына урматтуу туугандар, мына ушул жерде мен сиздерге бир нерсени айтайын деген. Биз угуп атабыз, көрүп атабыз. Биз өзүбүз окуган мектепте ушул Асылбек экебиз да окуган экен. Интернат мектебинде биз 11 жыл окуганбыз. Бул Асылбек экебиз дагы ошол жерде окуп кеткен экен. Биздин сыймыгыбыз дагы ошол. Биз ушул акелерибиздин аркасынан кетип атабыз иншалла. Биз дагы берешен болойлу депчи. Жана урматтуу туугандар, канчалаган муктаждыктарды бүтүрүп атат, угуп атабыз, жыл сайын билип атабыз. Бир бай менен кедей кошуна болот. Ошол бай дайыма кедей кошунасынан кабар алып турчу экен. Бир күнү бир иштери менен, билесиздер, аттуу баштуулар бир жерде турбайт, ояк бияка сапары болот. Сапар алып кеткенден кийин жанагы кошунасы кыйналып, ушунчалык кыйынчылык, жегенге эч нерсе таппай, бир күнү байдын баласы кошунасыныкына кирип калса, эт жеп отурат. Кедей үй бүлө. Анан жанагы байдын баласы жейин десе, сага жегенге болбойт, сен жебей эле кой деп жедирбей койгон экен. Ошол учурда жанагы байдын баласы ыйлап үйүнө чыкса, атасы келип калат сапардан. Эмне болду балам десе, айтат, кошунаныкына кирсем, эт жеген, эттен болгон тамак бар экен, ошону жейин десем жедирбей койду. Десе жанагы байдын ачуу келип кедейдин үйүнө кирген экен. Менин себебиммен сенин жашооң өтүп атат эле. Бир аз жок болсо эми өзүмчүл болуп кеттиңерби деп урушуп баштаган экен. Ошондо кедей көзүнө жаш алып, байым, жан кошунам, сиз бар, биздин күнүбүз өтүп атат туура. Бирок сиз жок, биз унутулуп калып, жегенге эч нерсе таппай, бир көчөгө чыгып, бир нерсе табып келейин десем таппадым. Карасам бир өлүмтө турган экен. Ошол өлүмтөнүн этин келип,
шариятыбызда да, динибизде да эч нерсе таппай калсаң, эч нерсе жок болуп калса, жанды сакташ үчүн бир аз нерсе болсо да харамды жегенге уруксат элеккен. Мен ошону алып келип, балдарыма жедирейин деп пиширип берип аткан учурда балаңыз келип калды деген экен. Сизге, сиздин балаңызга бул эт харам эле, бизге халал эле. Ошон үчүн жедирбедим деген экен. Дегенде бай, мен быйыл мен ажылыкка кетип атат элем. Ошол ажылыкка барбастан топтогон акчамды сага бердим деп берген экен. Ошондо жанагы кеткен мына быйылдагы ажылыкка, урматтуу туугандар, биз башында айтайын деген сөзүбүз Чаткал районунун имамдардын атынан сүйлөп атабыз. Биздин имам хатибибиз ажылыкка экзамен тапшырганы кеткен экен, Алабуга жана Чаткал районунун. Азыр кабар келди, алхамдулилlah, экөө тең өтүптүр, машалла. Мына иншалла ушул жактагылардын бардыгын өздөрү алып барат, Кудай буйруза. Аларга дагы ийгилик, бул жерге де быйыл ажылыкка тапшыргандарга дагы ийгилик. Ошонун себебинен, урматтуу туугандар, ошол биздин айта турган нерсебиз, ажылыкка барган адамдар кайра ажылыктан кийин келгенден кийин жанагы байга айткан экен да. Машалла, ажы буба кандайсыз? Ажылыгыңыз кабыл болсун, бардыгыбыз кабыл болсун десе жанагы ажап айткан экен бай адам. Мен быйыл ажылыкка барбадым. Десе, коюңузчу, чогуу тавап кылып жүрбөдүкпү? Чогуу Арафатта турбадыкпы? Чогуу Сафа Марвада жүрбөдүкпү? Чогуу Муздалифада жатпадыкпы? Дегенде, жок, мен барбадым деген экен. Аллах субхану ва таала ошо кедейге кылган жакшылыгынын себебинен Аллах таала анын ажылыкка барам деген акчасын кедейге берген себептен агыны Аллах субхану ва таала ажылыкты кылды деген соопту бериптир да. Аллаху акбар. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына мечитибиз. Бул мечит, урматтуу туугандар, келген кадамына Аллах таала сооп бере турган жер бул. Бул жер жүрөктөр байлана турган жер. Бул жер, урматтуу туугандар, жаратканга кайрыла турган жер. Бул жер бардык маселени чече турган жер. Пайгамбарыбыздын убагында, сахабалардын убагында кандай проблема болбосун ушу мечитке карап жөнөйт. Жөнөйсүздөр, себеби Хузайфа разияллаху анху дагы айтат, ким пайгамбарыбызга кыйынчылык келгенде намазга кайрылат эле. Намаз үчүн адамдар мечитке келет эле. Бир сахаба келип атат. Эмне проблема болду десе, мен үйдө туз жок болуп атат, туз сураш үчүн келип атам дейт. Ошон үчүн туугандар, бардык маселелер чечиле турган жерди куруп берип койду, алхамдулилlah. Бул жерди ким абад кылат десе, иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир. Бул мечиттерди, урматтуу туугандар, акыретке ишенген, Аллага ишенген адамдар не кылат экен? Абад кылат экен. Мына алхамдулилlah бардыгыбыз мусулманбыз. Мына мечитибизди салып берди, алхамдулилlah. Эми ушул жерде абад кылайлы. Мечиттин кооздугу эмне менен десе, адамдардын бардыгы менен. Мечиттин кооздугу эмне менен десе, урматтуу туугандар, ушул жерде амалдар болуп, ушул жерде бүткүл ааламга хак тарап аткан жерден болуш экен. Ошого Аллах субхану ва таала бардыгыбыздан ыраазы болсун, урматтуу алыс жакындан келген коноктор, жана Асылбекке ушул кылган жакшылыктарыңызды Алла таала кабыл кылсын. Алла тааладан эмне тилек кылсаңыз, Алла таала тилегиңизге жеткирсин. Бул дүйнөгө бардык жерлерге үй салып атасыз, Алла таала акыреттен касырларды берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алладан Алла разы болсун, чоң рахмат. Зейниңиз тунуп, кадырыңыз мындан да улук болсун. Жана устазыбыз баяндап кеткен коомдун аярлуу катмарында унутпай, Асылбек агабыз бүгүн айылыбыздагы колу жука болгон, кайрымдуулукка, жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө өзүнүн эсебинен арт жакта холодильник, кир жуугуч машиналар, пылесостор, бүтүн кайра муктаждардын бардыгын мына ушундай үй бүлөлөргө таратып отурат. Аларды болсо бул жака чыгарууну абзел көрбөдүк. Мындан улам туура кабыл алуу менен Берешен агабыздан Алла таала разы болсун. Чоң рахмат, эки дин экен болмоңуз. Ал эми ажыга барыпсыз, умрага бардыңыз. Ошол жерде чогуу тамак кылмадыкпы деген окуяны биз да угуп, биз Асылбектин дал ошондой ажылыктын, умралыктын сооптору дагы да берекелүү көп болсун деп Асылбектин атынан, Асылбек агабыздын атынан төмөнкү инсандарга умрага жолдомо сертификат ыйгарылат. Бул сюрпризибиз. Бисмилла. Келиңиз. Саламалейкум. Ататалган кишилер акырындап келип, Мурас компаниясынын негиздөөчүсү Муратбеков Асылбек Якупбековичтин атынан умрага жолдомо сертификат ыйгарылат. Умрага жолдомо бактылуу инсан Шеналиев Тоял агабыз менен башталат. Келип алыңыз. Бисмилла.
той аласыз келеді аба. Мана абабыз келеді, бақтылы инсан, қарап көзің той болған. Апа бақай сақалым періштелер ойнаған атам келеді мына. Ай, сонда қандай бақтылы инсансыз. Аллах акбар, мана мына жерге келіңіз. Асылбек ұлыңыз да мына жаныңызда тұрады. Мана, келіңіз Азеке, өзіңіз да шықпаңыз. Мына шу умраға жолдама алғандармен өзіңіз дағы жоғы тұрып, рейстерекке да суретке шықпаңыз ұшы инсандарменен. Кезектегі умраға жолдама ала тұрған дағы бір бақтылы инсан Қорғанбаев Осмоналы ағамыз. Келіп қоңыз. Қорғанбаев Осмоналы Азекеміз. Мана, Аллаху акбар. Қандай соның. Кезектегі бақтылы инсан дал ошол Асылбек Акбековичтің атынан умраға жолдама Анарқолов Икрам ағамыз. Анарқолов Икрам ағамыз. Бұл кишилер өздері билбейт, бұл абсолютно толық менен сюрприз болчу бүгүнкү иш-чаранын сюрпризи. Мана Икрам ағам көз жашы менен толкундары менен келатат мана. Ажалака умраға жолдама. Аллаху акбар. Машалла. Умраға жолдама Иманбердиев Абдимытал ағамыз. Мана, Азекеміз келіңіз. Дал ушундай умраға жолдама Анарбаев Мирзалим ағамыз келеді. Анарбаев Мирзалим аға. Келіңіз. Мирзалим аға. Аллаху акбар. Бұлар сүйінгөндөн ыйлап атсақ. Бияқта кемпірлерім мені де апарау екен деп ойлап атса. Аллах акбар. Қана, ей жан. Чоғы рейстерге сөзге шықпаңыздары. Қана бер. Қуаныштың көз жасы көзіңіздерден түшпесін. Қуаныштың ғана көз жасы тапсырасын. Ассаламу алейкум. Құрметті меймандар. Жаратқан Алла Тағалаға шүкірлер және саналар болсын. Асылбек менің Илайым Алла Тағала саған екі дүние разылық берсін. Бар бол, бай бол, денсаулықта бол, үй бүлеңменен тыныш бол. Әр біреуіңерге шундай умралық жолдама алышқа насip қылсын. Әр біреуің тілеген тілегіңерге жеткілі. Жаратқан Алла сілерді қолдаусын. Рахмат Асылбек. Сарбай, айтқандығызар, беретме, умра барастар чоғы. Аталардың бірөсічі, бір кішік аялыначы, 11 ай жаным деп мамиле қалаткен, орузу да жаным деп еткенді. Аялы таңғалып атасы, неге шу орузу да жаным деп етесі десе, көз айтатмыш, орузу да жалған айтқан болбайды деп қайтмыш. Сарбай, жалған айтпайды, бірақ шын қаратсыз. Кече бокс тияқта мектебін аштыңыз, илгері бірөсі айылға шо балуевқа оқшыған чоң бір байлай бірөсі келет дейді. Келіп алып анан атаңдаш таппайды, тігін весіне лайықты түжілі вес таппайды. Кемді чағыз, кемді ақыранан қадыр әкем шүстерлік қылып, айылдан бір қассап таваткенді, қассапқа келеткен, ай, сенің весің ошо балуевқа торы келет. 12 раунд чидап еле берсең ме, жеңілсең да мейлі. Иші қыса 12 раунд чидап еле нокаут болбой тұрып берсең, мен саға бір мерс берем дейткен. Десе жаңа қассап машинасы жоқ екен. Шындап бересің бе? Береме. Арқамдасы кем тұрғанда берем дейткен шалда қатекемді берем дейткен. Ошында отырып жаңағы боксерді салаткен 12 раундқа қассапты. 7 раунд жығылбайды, 8 раунд нокаут болбайды. Bir уақытта қатекем келіп жетіп отады дейді. Ей, 4 раунд қалды, сабыр қыл. 4 раунд чидап қойсын. Bir мерс сенікі десе қассап айтатмыз. Ака, мында чидап тұра өрбей, мен деле ұрсам болуы деп қоймыш. Болаттай дедім жаңа қасап шығаным, қаншада қараң күрдің бағы қара керім меніп жүрген жігітті палбанға ем қасап. Бір ұп жанан жығыт қойттын. Сағырдай 12 минут чидайсыздар, сабыр қыласыздар. Сөздің кезегін берін бір кешіге. Муфтияттан келген өкіліміз бар. Өзісін жергілікті имам хатиптері жана Ажекем айтқандай, тияқта ажылыққа, Құдайға шүкір, алхамдулилlah, экзамен сынаудан өтіп тұр, бұйырса ажыл сапарына ажыбашы болып барышат. Әдемі біз болса бұл жерге Бахрамжан ұстазыбызды сол жерге сөзге шақырам. Бираздан ақсақал менен жиын шығарғанан лента кесу, ошомен берілді Бахрамжан ұстаз мечітті атайын баян үшін сізге генен дағы уақыт береміз. Ал жерде дағы бір рухани азып бересіз. Қош келдіңіз.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Birinciden, alamlardan yaratuvchisi Allah Taala köptөгөн mактаулар жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavat salamlar bolsun. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyıktı hadisinde aytat: "Men benel mescide benallahu lehu beyten fil cennet." Kimdegim Allah Taala'nın razılığı üçün bu dünyada bir meçit kursa deydi. Allah Taala al pendesi üçün beyişinde bir uy kurup beret. Başka bir rivayatta kasır kurup beret degen Peygamberimiz Aleyhisselam. Mana ошол beyişteki kasırlardan, beyişteki üylerden Allah Taala mына ушул мечиттин курулушуна себепкер болгон, өзүнүн саламын кошуп, мына өзү баш болуп, ушул жерде мына энебиздин атын коюп отурган Асылбек Озадан Allah Taala бейиштеги касырлардан насип кылган болсун. Туугандар, кыямат күнүндө дейт, Allah Taala жар салат дейт. Айнел жари. Менин кошуналарым каякта дейт. Менин кошуналарым каякта деп Allah Taala жар салат дейт. Мына ошондо периштелер сурайт экен. Алла, сенин кошуналарың ким деп сурап калат дейт. Ошондо Allah Taala айтат: El-ammarul mesajid дейт. Мечиттерди куруучулар, мына ошолор менин кошуналарым деп айтат дейт Allah Taala. Туугандар, мечитти куруучу деп бир гана мечиттин өзүн тургузуп койгон эмес, балким ал ичиндеги амалдарды да тургузган адамдар мына ошол Allah Тааланын кошуналары экен. Ошо мына Аллах разы болсун Асылбек агабыздан ушул мечитти куруп, мына ушул айылга ушундай бир кооз болгонуна кирип, эгерге мечиттин акызын окуп чыктык. Машалла, аябай сонун. Аябай кооз. Алла разы болсун. Ушундай шарты менен, мына подвалы менен эми бул мечитти жалгыз калтырбай, мына Караөңкүр элинин көпчүлүгү ушул жерде турат. Туугандар, бул мечитти эми амал менен толтуруп, намазга келип турайлы. Негизги иш мына ушул мечиттин ичин толтуруш экен. Жана адамга айтып кеткендей, Аллах Таала Куранда айтат: "Стағфирулла, иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир." Чындыгында мечиттерди кургандар, улар бир гана Аллага жана кыямат күнүнө ыйман келтиргендер гана курат дейт. Ошого мына Асылбек өз Аллах Таалага жана кыямат күнүнө ыйман келтирген адам болгон үчүн Аллах разы болсун, мечитти куруп отурат. Эми сиз менен биз Караөңкүр айылынын эли ушул мечитти эми амал менен, намаз менен, дуа менен, бата менен толтуруп турайлы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде айтат: "Мен далла ала хайрин фалаху мислу ажри фаилихи" дейт. Ким бир жакшылыкка себепкер болсо, себепчи болсо, мына ошол жакшылыкты кылгандардын соогундай сооп, себепчи болгон адамга жазыла берет дейт. Алла разы болсун. Мына ушул мечитте эми канча Куран окулса, канча намаз окулса, кыяматка чейин канча амал кылынса, ушунча сооп мына Асылбек агабыздын жана энебиздин жана чоң атабыздын рухуна иншалла жазыла берет. Мына азыр тургандарыбыз канчаларыбыз суктанып отурабыз да. Бизде дагы ушундай перзент болсун. Бизде дагы ушундай артыбыздан мактап айтып тура турган, бата кылдыра турган, соопторду багыштап турган перзенттерибиз болсун деп суктанып отурабыз. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылсын. Чындыгында Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Адам өлгөндө анын бардык амалдары кесилет, үзүлөт. Бирок салих болгон, жакшы амалдарды артынан жеткирип турган перзент болсо, ал адамдын жакшылыгы үзүлбөйт экен." Мына ошондой перзенттерден Аллах Таала бардыгыбызга насип кылсын. Асылбек агабыздан Аллах Таала дүйнө ахиретini иншалла абад кылып, дүйнө ахиретте Аллах Таала даражаңызды, мартабаңызды бийик кыла берсин. Бардыгыбызга Аллах Таала ушундай мечиттерге келип намаз окуганды биринчиден насип кылсын. Алла разы болсун. Чоң рахмат, устаз, бар болуңуз. Баяндын калганын бир аздан мечиттен улантабыз иншалла. Устаз, бар болуңуз. Илгери шаарда жашаган современный аксакал, современный балконский чал болуп калыптыр да. Анан кийин үйгө келин алып, келин болсо кире салып, жүгүнүп салам салат. Бизде жүгүнүп келин салам салса, Кудай жалгасын деп коет. Бирок жанагы современный чал Кудай жалгасын дегенди унутуп калыптыр да. Не дейт, улам келин жүгүнүп салам сала берет, акыры чал жадап кетип желкесинен келип таптап келинди. Все, хватит, от души деп койдум. Асарбай, от души отурасыздарбы? Мен эми сөздүн кезегин мен мындай бир кылган иштен,
жакшылык кылмайынча жаны тынбаган, жакшылык кылганда жүрөгү жыргаган, bir кылган кызматынан адыш bir рахат алган, жакшылык кылып жараткан менен жаннатты, бейишти өзүнүкү кыла турган инсанга эми кайрадан сөз берем. Сөздүн кезеги Асылбек ага сизде болсун. Келиңиз. Bir кол чыгып коңуздар, элдин оолу. Ардактуу атоонда мына дал ушул кишинин мотору бар. Ал киши мына ушул иш-чараларды мечиттин башынан аягынан бери чуркап жүргөн Кадыр экем бар. Кадыр эке, сиз да жанына келип туруп бересиз. Жана мен бул жерге ардактуу аксакалыбыз Батыркулованы да ушул жерге акырындап жаныма чакырам. Айыл аксакалы Батыркулова, келиңиз. Мына ушул киши машина мотору жок жүрбөйт айланайын. Мына Асекемдин мотору жанында турат, көрдүңүзбү? Ошо иштин мотору ошо киши. Кадыр эке, чоң рахмат. Анда сөздүн кезеги элдин оолунда. Ардактуу атоолда. Bir кол чакыңыздар. Assalamu alaikum. Құдай бұйрық насip етіп, ушул күнгө жеткизип, ушул мечитти куруп, силерге қан пулду элине тартуулаганыма ушул насip эткенине Кудайдан миң марта шүгүр болом. Кудайым ушу күндөргө жеткизгенине, ушундай салым салып, айылга кызмат кылганына мен сүйүнөм. Кудайым буюрса, мындан ары да кызмат кылып, элге кызмат кылганга даярбыз. Сиздердин колдооңуздар менен, силердин ынтымагыңар менен Кудай буюрса, ар дайым ушундай жакшы айылдын, райондун, элибиздин, Кыргызстандын деңгээлинде иш кылганы буйрук насip этсин ар бирибизге. Рахмат сиздерге. Siz de Asık'ın canına gelip atsanızlar var. Sizler için bir bata alalı. Uşul yerde dağı bir bata alı için ben dağı bir kişilerde basa belgileyin. Mana uşul bizden ustalarımızga özünçe bir atayın beleklerimiz var. Ana Kadir özünçe jaygarıp oturat. Bırak özgöçün uşul ustalarda bağuda kızmat kılgan жеңелерибиз бар, акелерибиз бар. Ушул Абдылбакы агабыздын жана Максат акебиздин үй бүлөсүнө да терең ырахмат билдирип, mana ушул кишилерди ушул жерге чакырып алайын. Келип койсоңуздар. Bir кол чаап койсоңуз ошол кишилерге да. Абдылбак аке, келиңиz. Максат аке. Mana ушул кишилердин жанына келсеңиз, анан айыл аксакалдар менен биргеликте жалпыбыз биргеликте бата кылып, жана устаздар менен биргеликте mana ушул Дентеге сөз эмине кезек болот. Буюрса, келиңиz мына. Берешендиги менен дасторкондо мына кызмат кылган жеңелерибизге да рахмат. Баягыда bir киши үйгө келип, аялына кемпир чай кой дейткен. Чай койсо чайда чама жүрүптүр. Сүйүнө калып, ой катын карасаң, чама жүрөт. Чото мейман келет окшойт десе, мейман күтөрүп тажап кеткен го аялы. Кана деп колун тыгып чаманы алып утуйт. Bir убакта эшик такылдайт дейт. Барай катын өзүң ач дейт. Барып ачса өзүнүн апасы экен. Ий апа жакшы болду келгениңиз. Үйдө күйөө балаңыз да как раз отурат. Жакшы болду келгениңиз десе, апасы сүйлөнөт экен. Келбей да өлөйүн. Үйүңөргө жетейин дегенде тиги жерде жыгылып бутумду сындырып ала жастар. Десе ичкерде күйөө, о Кудай, жакшы эле жана чаманы ичип койбоганымды укканчы. Асардай, мына дасторконду жайып кызмат кылган кишилерге bir кол чаап коңуздар, жеңелерге чоң рахмат. Барып болуңуздар. Анда аксакалыбыз, ата, сизди атайын чакырдым. Жалпы элге, усталарга, мына дасторкон жайгандарга, мына Асекеме, Кадыр экеме, жалпы эмгеги сиңген ата талбагандан баарына бир бата бересиң. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa taala şu baktılуу gündü, baktılуу bugündü, baktılуу şu vakıtga mümkünçülük berip, ağız yakından gelgen boğdoş bir tuğandarımız, jana aylыбыздагы bir tuğandarımız şu kızmat kılıp, uşulardı urmattap, sıylap, kütüp, uşul vaka jetkizip, uşul vaktım nasip kılgаны bul Asılbek'tin meyneti menen, emgegi menen, jakşı tilegi menen, jakşı niyeti menen, jakşı uçurda buyrup nasip kılıp, uşunday mumun musulmandar karaڭçı, bul aylыбыз da olup, жерибиz de olup, uşunday jakşılıkka жалгап, jakşılık batpay turu koynumuzga, mınday soğunun jakşılıkты Allah Teala özü berdi da, bunun özüne kim sebep oldu? Asılbek sebep oldu. Ataman aylanan Asılbek, atını ata enen asıl dep koygan eken, asıl çın asıl eken. Bu parda olsa belgili. Bir ele birisine aylık emez, birisine ele hükümet emez. Kırgızistanımızga, çet memleketlerge, çettekiler dağın oğuzunu açıp karaptılar.
билгендерибиз мына жакын Өзбекстанда, Русқа деле бардыгыбызга эми узактан мен атын билбейм да у мамлекеттерин. Бардык мамлекетке 4 бурчтагы мамлекетке да ушундай жигит, ушундай жакшылыктар кылып атат. Муну Аллах өзү көрүп турат. Аллах өзү билип турат. Аллах өзү угуп турат. Бардыгынан Аллах кабардар. Биз айтып жеткизе албайбыз. Бүткүл ааламдагы, бүткүл жараткан Аллах Тааланын жакшылыгы жалгасын. Аллайым, мына ушуларды урматтап сыйлап, мына қазір баш болып жүгіріп тұрды, ушул ишке ашырайлык, ушундай жигиттин абырын алайлык деп. Анын жагында мына Абдулфатта, мына Абдулбакы деп коет, мына Ади деп коебуз. Эркелетип, биз талап кыргыз эркелетишке кетебиз да. Ушу жигит күнү түнү ушерден кабар алды. Биз ассаламу алейкум деп эле келип кетип турдук, 5 мал намазга катышып. Ушу 5 мал намазга жеткизгенине Кудай шүкүр, насип кылганына Кудай шүкүр. Şu namazımızın içinde, arasında, vardığımız tülegimizde, niyetimizde Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ın razılığını bütün bozdun degen, yakşı niyet, yakşı tilekmeyin. Ustalar işledi, evin bunda karap durup, tünde yemiştik, gündüz yemiştik. Şuların canına can, imanına iman, ömrüne ömür versin. Allah Teala şunda yakşılıklar çalgadı. Şu yakşılıkların bardık yakşılık kılganlarga bardın. Allah razı olsun sizlerden. Hükümetimizdagi mına Allah Taala'nın jakşılık günlerinde nasip kılgan eken. Rahmat sizge mına buyruk nasip kılıp bardığımızın yüzübüzde jarık kılıp bardığımızın jakşılığa жеткисиңиz. Allah razı olsun. Amin. Allah'ın razılığı için olsun. Жаңадан ашылған мечіттің имамы жаныма келді, мана батаға. Kimge hoşu genel gitti. Atık. Akıllı. Bismillahirrahmanirrahim. Kol götürünüzden inşallah. Hoşunuza gitti de Allah Teala ömrün uzun kızın, geleceğin yengzin, cana derdine dava orulanı şifa kızın, kılgan amal ibadatlarını Allah Teala özü kavullasın. Canaların cemaatımızga çoğun rahmat, vardığımız dua kılalı, hoşunuza gitti de bizden aramıza gelip kalsın inşallah. Allah. Kana gelingizler. Batır kulağa gelingizler. Alişer bak, cana. Kana, birbirinden kesip lente adamlarında lente kesiyor. Allahu Ekber, Allah'tan meçhidi açılı olan, Allah'tan iyi açılı olan inşallah. Sevci olanlardan barlığına Kuday Teala razı olsun. Жақшылыққа қадам басып келген әрбірімізді Құдай Таала соғыттырды жазып күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Хош келиңиздер мына. Акырында мына бүтүндөй шарттары менен мына мечит ачылууда. Айыл үчүн чоң сыймак. Элдин улу Асылбек агабыздын алтын баш аман болсун. Берген кол, алган колдон жакшы дейт. Берген кол, бейиш жомарттардын мекени дейт мына. Беришен жүрөгө 100 жашасын деп тілек қылады. Себепші олғандардың барлығы Алла Тағала разы болсын. Қандай аталар, жүріңіздер мешітке кіріп, ақырында егерген намазыңызға Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аялдар қалма. Azı gelen bir söylemek istediğinizde. İçime batmayın olanlar ekranda kırılsanızlar da oladır. Ekranda geçtiğin içi görünüp duran.
Şorpan alıp gel, şorpanı. Şorpanı taktatmay turun. Besle var mı yakta? Besle yok. Gel taktatma. Nerede batal? Nerede batal? Sakaldı. Çaydan. Markıydı karagılan markıydı Kemal'i. Korkma çay vardı mı? Akay, sen çayını elim kettiler. Aytak. Bozugo bir yakao. Yok şey yakao. Ya sen bozugo patates mi? Al ki onda. Nima ma'lum, kartgan video bor qo'ychi. Ularga yo'q. Atayımın da gelgendir, beişti gözдөp жүргөн mergendir. Agam dep, çakırganda baram dep, jakşılıktın жерine kançıvanın kadam dep, gelip durgan atalar, ak dilinen ak bata berip durgan atalar, karın kürdün uvanıç, can düynösü bugün bir erip durgan atalar, sıylabasan da barısın, sıylaş gerek karısın, atayımından olturam, jakşı tilek kepmenen bugün gökürögüm tuğandan, jakşılıkka tolduram, bir gün tuzun tatkan yer, min gün badam kadam basarsın. Ay anda gelecekte buyursa, karın kürüge göp gelem görgünde gönül açarsın. Geri karap koygun deyt, bugün kupuluna toldum deyt. Irımdı balam jaktırıp, mınan ırımda bere koydum deyt. Alganınız andamayın, akırında balayın, çöntögüme salayın. Baykem sizden cuksun magada, ekö-menen eptet bir üyde yaşap kalayın. Tınday koy, anda gebim tınday koy. Ben de çapkandık ele olup kalayım, çakındığım faydadan. Eki bozuyu girdim ben, alacaktan aksakaldar var eken görüp gözüm bildim ben. Alemi sırtta caştar kalganın, ağrı veri varganım, kaptaldan göskön ildim ben. Alacak anırdap gelgiçe, bulacak anırda bergiçen ağalarım hep degen. Akım biske geletip, canatan berin elestep, sabır kılıp hep degen. Bozuyacaka suktan ba, alarga bir de gün tibeydi, vitamin jetmegen. Oy aksakaldar olturat, ay kulağın ardı salarsın. Suktan kandar bir günü, silerden aksakal bolup kalgandan ozol jaka bararsın. Agaçe gayratın güçün tavında, bürögü başыңдың yiyip жалынба. Dal uşunday жүрgülü, kaygırбастан gülgülü. Kuday bergen ömürde, armandı salvay göngül göngül. Senti baktılığın ömür sürgülü. Halemin asekemdin işine, razı bolup olturabız. Oşol asekemdey kişige, ova jaratkandan surayın. Ar birine kudayım, asekemdey buyursa perzenti versin elayım. Aldarımızda buyursa, birişem bolsun, yer bolsun. Kavılan bolsun, ser bolsun. Atelerin dilegin, aktay turgan bolsunçu. Jaman juman joldorgo, basmay turgan bolsunçu. Kuday bergen baylığın,
Dal ушундай мечиттен бөлөк нерселердин эч качан ачпай турган болсунчу. Дайым болсо экен да болсо экен. Айтылган дуа тилеке ак бата болсун ананда. Колу боштор гана бир алаканча койбеген. Мына коңшайылдар башкалар суктанып карап турат канчалар. Караң көрдүн атагың ана тоого бүгүндөй бир тарап турат канчалап. Андай болсоң айылдын атагын дагы чыгарган. Көкүрөктүн ар бирин сыймык менен сугарган. Ак бата болсун анда бир менен айтылып жаткан чыгармам. Жана Куран жаттап жүрүшкөн. Ой балдар кургалбаган үмүттөн. Ой мына Куранын жаттап окуган. Арам күнөөдөн чочуган. Уул кыздар көрдүм мен. Аларга көңүл бөлдүм мен. 10 паралар бек болбосо 2 пара жаттаган. 10 сүрө жаттап болбосо кимдер гана айтпаган. Балдар кыздар мыкты экен, булар көздөгөндөн айтпаган. Араларынан буйрса чубак ажың устатпай, алымдары чыкса экен, Абдушүкүр устатпай, атагы даңкы Азияга маалымдары чыкса экен, сайды вакастамыдан, ушул жаштардан абыдан, ошолорго окшогон билимдүүлөр чыкса экен, максат ажың окшошуп, жан дүйнөсүң ыймандан кийимдүүлөр чыкса экен, айтылган дуа тилектер да жараткан Кудай окса экен. Болбосо тапканым бир Кудайдын жолунда, чачалгандар чыкса экен, асекемен окшошуп, калың элден ушинтип баталгандар чыкса экен, кылган ишин көргөндө көкүрөгүң кубанып жашаргандар чыкса экен. Анда биримдигиңер бек болсун, ырыскыңар көп болсун. Мындан арың алдыда караң көрдүм буйрса, кылынган ар бир иштери бүтүндөй Кыргызстанда кеп болсун. Чоң рахмат, жаштарыңыздар. Чоң рахмат. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ötükten mumunlarga asılga ömür versin, ben soluk versin, ömrünü uzun bozun, kızı kadanaman bozun, ömür versin, ken soluk versin, ömür uzak olun, baldarı ömür uzak olsun, baldarı oğlum zengin, oğlum olmaz zengin yerden azın, sesinden kan boğazın, oğlum bilimli baldardan bozun, senden Allah Teala kavulgan bozun. Gel oturun lan. Жазып жөнеле, уара болуп олтурбай, кантип тарыхтан атым калсам деп китеп жөнүндө ой кылбай, жөнелең Асылбекең окшошуп, бир Кудай үчүн эмгегиң кыла берсең жөнеле, тарых үчүн атыңды жазбайт экең эле, чынелең атыңыз мына тарыхта, алтын мына тамгадан жазылып калсын, өчпөсүн, ана тоолу Кыргызда, Омин деп колду чапкылаң Асылбектер көптөсүн. Eming aldı jagım karasam oylonуп ketip baratam. Orozabam janatan arı verip astınız ırtayım desem oylonуp arı göstöy kaçtınız.
Ыңырдағаны келіп атса мендегі мені саттыңыз мамам шабам келгін деп мен жақа көңіл берген деп атайым мында шақырды. Келбесің орос деп таяғын көтеріп алып бақырды. Осонда қайра келдіңіз айла жоқ көңіл бердіңіз. Емінесі болса да жанымда тұрған бұл чалдар, жоқ жанымда тұрған бұл балдар. Азыр деле қайраты bir attı mense gerekti, bir börünün ardından kuup barıp jet alat. Oşunday atalardı görgönde, çirkin jürögüm abdan kuvanıp akılım tunu ve salat. Altınday bolgan atalar, bir keste kayratı güçü tağında. Oy alı olup kuyup jürögü, tolup turgan jalınga. Oşunday bolgan atalar, attı minse beni da, büküröyüp kalçele. Bir at minse bir sözsüz, bir börünün alçele. Kuup jürüp gerekti. Jelkesi жерге тийбеген, жеңилүүнү билбеген аталарым олтурат карасам бүгүн биз менен. Алдындай сонун аталар, кайратыңар бүтпөсүн, күн өткөн сайын күчтөсүн. Сиздердин түптөп кеткен жолуңарды, артыңардан асекемдей балбандарың күчтөсүн. Осундай болсун ылайым, андай болсо келгиле, асекемди күттүрбөй, Асылбектей уулуңа дагы бир бата бергиле. Şu tileklerimizni kabul kılıp Allah Teala şu kılgan işlerine bereke verip Asılbek'e. Amin. Arslanın gaybatın versin, ak yol varsın gayratın versin. Ne tilece tilegi kabul bolup, muradı asıl bolup. Bizden Asılbek'e okşagan jigitleribizdi kanday aysa jaraşa turgan. Buna paşabız Sadır Japarov'dan kılgan işin, Taşiyev'den kılgan işin, Jengişbek'ten, Asılbek'ten kılgan işlerin bunu tarıkta altın tamga menen жазып kaldırsa bola turganda balдар şuga mine deyizingер şu barыбызга макул ба шунда. Кайым ошо тилектерге жеткисин ha. Şonдай аркырабайла. Vallahi Asılbek. Daha 20 minut var da neyse o kolamız.